Америка кандай экен деген көпчүлүктүн суроосуна бир притча айтып берейин. Акылманга келип бир адам мен жер котордум, ушул жер кандай жер деп сурайт экен. Анан ал айтат экен, сен кандай жерден келдиң деп. Мен болсо ушунчалык катаал, элдин турмушу кыйын, элдери жаман, ошондой жерден келдим десе, анда бул жер да ушундай дейт экен. Ошол эле акылманга башка адам эртеси келип, мен жер котордум элем акылманым, бул жер кандай жер дейт экен. Сен кандай жерден келдиң десе, мен ушунчалык керемет жерден келдим. Элдери сонун, жери сонун десе, анда бул жер да ушундай дейт экен. Анан акылмандын маегин угуп отурган бир адам, эки адамга сиз эки башка жооп бердиңиз дейт экен да. Анан ошондо маңызын сиз түшүндүңүздөр болуш керек. Адам океандын ар жагына барба, биздин өзүбүздүн кыркатоолор жайлоонун башында жатпа, тоонун өзүң дүйнөң кандай болсо ошол менен сени менен чогуу жүрөт. Адам бул магнит биз. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Пейлиң ниетиңе жараша деп коет да. Анда ошого жараша биздин адамдар тартылат, ошого жараша энергетикага жараша биз адамдар жумуш табабыз. Жашообуз да ошондой түптөлөт. Деги эле ал баягы хорошо там, где нас нет дегенге кошулбайм. Бул биз кайда болбойлук, биз ички дүйнөбүз бардыгы биз менен. Ошондуктан ички дүйнөбүз кандай болсо биз ошого жараша кайда жүрбөйлүк ошондой жашоо болот. Бир аз кыйынчылык болсо ал Кудайдын берген сыноосу.